Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Күн маек программасы. Анын алып баруучусу мен Өмүрзак Азимкулов. Бүгүн биз көчмөндөр оюндарына Ош шаарынын даярдыгы кандай деген теманын айланасында талкуу кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга Ош шаарынын мэринин орун басары Масуда Айдарбекова айым келип отурат. Кош келипсиз биздин студиябызга. Өзүңүзгө белгилүү болгондой 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31-августтан 6-сентябрга чейин ушул биздин Кыргызстанда өтүп атат. Ага карата абдан даярдыктарда күч дегендей, анын айланасында экинчи борбору катары элдин окуусу келет. Кудай буюрса экинчи борборубуз кандай даярдыкта кетип бараткандыгы боюнча маалымат сизден сурагыбыз келип атат да. Дагы бир жолу куш убакыт мамлекетчиңиз менен. Чынында быйыл дүйнөлүк 6-чы көчмөндөр оюндарын өткөрүүнүн алдында бир саналуу күндөр калды, алдында турабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, көчмөндөр оюндары 2012 жылы баягы Түрк кеңешинин саммитинде Кыргызстан тарабынан демилге көтөрүлүп, алгачкы жолу 2014 жылы өткөрүлүп, мына буюрса 12 жылдан кийин кайрадан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары уюштурулуп атат. Быйылкы бул эл аралык иш-чара мурдагыларга салыштырмалуу, мурдагы жылдары өткөрүлгөн иш-чарага салыштырмалуу өтө өзгөчө жана жогорку деңгээлде уюштурулуп жатканы бардык эле жумурай журт калайык көрүп, билип, окуп жатышат. Мен дагы ушул иш-чарага, ушул биз кыскартып айтканда ДКО деп коебуз, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Ош шаарынын даярдыгы дагы мыкты жүрүп жаткандыгын баса белгилегим келет. Ош шаары демекчи бизде өтө тарыхый дагы баалуулуктарыбыз абдан бай шаарлардын бай шаар деп деле койсок болот. Себеп дегенде экинчи борбор катары биздин көчмөндөр оюнуна деги эле ушул сырттан келген конокторго өзгөчө ушул биздин экинчи борборубуздун дагы салттары, үрп адаттары кызыктырат да. Ушул азыр эми мына ушул Маданият министри да бүгүн эле кабар берди, жакшы маалыматтарды айтты. Ал ошол Кырчын жайлоосундагы буга чейинки баягы убактылуу конструкциялар болбойт. Ал жерде такай туруктуу кала турган ушул көчмөн цивилизациясынын образын чагылдырган объектилер, кышын жай 4 мезгилге чыдамдуу объекттер калат деп атат. Ошого сиздердин биз эмнени алып барып көрсөтөбүз ошондо Ош шаары, кандай топтор менен барабыз, кандай күч менен барабыз дегендей. Мен сизге башынан баштап айтып берсем, мындай токтолуп эле өз-өзүнчө. Негизи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталгандан тартып эле, то есть уюштуруу иштери башталгандан тартып эле бардык региондор сыяктуу эле Ош шаарына дагы бул иш-чарага катышуу милдет эмес коюлган. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэриясы тарабынан атайын жумушчу топ түзүлгөн, атайын иш план иштелип чыккан. Жада калса мен бүгүн мындай сүйүнүч менен дагы айткым келет. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн жергиликтүү бюджеттен дагы акча каражаты бөлүнүп берилген. Суммасы 10 миллион 450 миң сомду түзөт. Ал эми даярдыктын өзүнө токтоло кете турган болсок, Кырчын жайлоосунда сиз жана айтып кеттиңиз, Маданият министрлиги тарабынан баягы кулактандыруу же болбосо жарыяны. Чынында быйыл Кырчын жайлоосунда даярдык аябай күчтүү. Жана сиз айткан же болбосо министр айткандай убактылуу баягы көрсөтмөлөр дейбиз, убактылуу курулуштар дейбизби, андай жок. Быйыл этно базар, этно курулуш, байыркы орто кылымга таандык бир стилде, колоритте жасалган объектилер, курулуштар түштү. Ошондой эле быйылкы өзгөчөлүк Маданият министрлиги дагы аябай жакшы демилгелер менен иштеп жатканын баса белгилегим келет. Быйылкы өзгөчөлүктү мына ар бир региондор мурда өздөрүнүн баягы дарбазасын, өздөрү чаржайып бир курулуштарын алып барышчу. Быйыл ар бир регионго Маданият министрлиги демилге көтөрүп, мына ДКОнун катчылыгы иштеп, ар бир региондун өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша региондун же болбосо
шаардын, эки шаардын, Бишкек жана Ош шаарларынын дарбазалары ушул аймактын өзгөчөлүгүнө жараша катчылык тарабынан даярдалып берилди. Мындайча айтканда баягы ар бир аймактын өзүнүн башкы планы деген сыяктуу, Туура айтасыз. Ош шаарынын өзүнүн образына ылайык конструкциялар жатасыздар ал жактан, э? Ооба, анан биздин эми улуттук үйүбүз дейбизби, боз үйүбүздөн баштап 12 түрдүү конкурс киргизилген. Бул этномаданий программанын алкагында болот. Мына ушул конкурстардын барысына бүгүнкү күндө Ош шаарынын атынан катышуу камсыздалат. Канча конкурс болсо, ошончо конкурстун бардыгына катышуу уюштурулуп атат. Белгилеп кете турган болсом, боз үй тигүү, бул алгач хан боз үй. Бул багытта дагы жакшы иш алып барып атабыз. Бул жердеги өзгөчөлүктү белгилеп кете турган болсом, хан боз үй тигүүдө мурда баягы музейлерде коюлган экспонаттарды, музейлерде коюлган кандайдыр бир буюмдарды боз үйгө коюу учурлары кездешчү. Быйылкы көчмөндөр оюндарынын бир талаптарында ушул нерселер алынып салынган. Бул элдеги буюмдарды коюу боз үйгө, же болбосо музейлердеги буюмдарды боз үйгө коюуну чектөө киргизилген. Бул да жакшы самалык деп айткым келет. Кийинки конкурс болсо, бул биздин улуттук каада салтыбызды туристтерге, жергиликтүү калкка, айтор конокторго көрсөтүү конкурсу болуп эсептелинет. Быйыл биз Ош шаарына улуттук каада салттардан нарк населибизди көрсөтүү жаатында кызы узатуу маданий иш-чарасын өткөрөбүз. Буюрса бул иш-чарага дагы аябай жакшы даярдык көрүп жатабыз. Ал эми кийинки конкурстор баягы кыргыздардын жигиттеринин, келин кыздарынын шамдагайлыгын, чеберчилигин көрсөтүү максатында баягы боз үйдү тигүү, бул жерде минутасы, анан кийин туура тигүү баягы процесси көрсөтүлөт. Ыкчамдуулугу. Андан кийин ошол эле тигилген боз үйдү кайра кыз келиндер кандайча чечет, кандайча жыйнайт аны, кайсыл ууктан кийин кереге, айтор ушунун бардыгын ал жерде атайын даярдалган араба болот. Ошол арабага тегиздеп, жыйнап, бүктөп коюп чыгышат. Бул дагы баягы көп эле биз боз үй билебиз, ооба бул боз үй, бирок аны кандай тигет, кандай чечет, канча убакытта, канча баягы кыска убакытта тигүү, чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин ар бир адам эле биле бербесе керек. Мына ушул баягы ыкчамдуулукту айттым, шамдагайлыкты көрсөтүүнү биз ошол жерден баягы көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк ала алабыз. Кийинки конкурска келе турган болсок, аны улуттук тамак аш конкурсу. Бул жерде дагы мындай чектөө киргизилген эмес, бирок быйылкы өзгөчөлүк улуттук тамак ашты көрсөтүүдө деги эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшүндө баягы полиэтилен баштыкчалары, же болбосо пластик буюмдарын киргизбөө жана ошол жерде колдонбоо немеси талабы кирген, ченем кирген. Мен ойлойм, бул жакшы нерсе, жакшы жөрөлгө. Себеби дегенде бул биринчи кезекте экологиялык тазалыкка, экологиялык коопсуздукту камсыз кылууга, же болбосо азыр бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө баягы жар салынып жаткан жашыл экономикага тартууга баягы шарт түзөт да. Ал эми экинчи, то есть андан кийинки конкурстарда этап менен болот. Бул жерде би конкурсу болот. Би конкурсунда дагы баягы заманбап бийлер болбойт. Би конкурсунда дагы баягы орто кылымдарга таандык, же болбосо кыргыздардын көчмөн цивилизациясына таандык учурдагы
бийлерди көрсөтүү талабы коюлган. Буга дагы даярдыгыбыз жакшы буюрса, андан кийин вокалдык өнөрдү баалоо конкурсу дагы киргизилген. Вокалдык өнөрдө дагы баягы оркестр менен ырдоо же болбосо фольклордук топ менен ырдоо, фольклорлук топтун коштоосунда ырдоо мааниге ээ болбойт. Баягы вокалды көрсөтүүдө аткаруучунун чеберчилигине, анын вокалдык баягы вокалдык кандай десем, вокалдык жактан мисалы үчүн анын чеберчилигине, вокалдык көрсөткүчүнө баягы баа берилет, бааланат, ошол бааланат. Бүгүнкү күндө шаарда азыр эме 3 ырды даярдап атабыз. Анын азыр карап көрүп, ошолордун кайсы бири жогорку деңгээлде аткаруучулук чеберчиликке ээ болсо, ошолорду тандап кырчында аткарууга даярданабыз. Анан эми бизде дагы ушундай бир жакшы суроо бар. Эми төмөндө жогоруда өзүңүз бир топ белгилеп өттүңүз. Мисалы кыргыздын каада салттарына, үрп адаттарына байланышкан, алардын негизгиси ушул баштапкы орундарда турган ушул салт саналарыбызды мүмкүн болушунча ошо чет элге деңгээлден конокторго көрсөтүп коелу. Анын ичинде дагы жакшы маалыматтарды берип өттүңүз. Мисалы ошол биздин баалуулуктарды эсептесек болот. Ошол биздин үрп адаттарды, мисалы салттардын баардыгын кийинки муунга дагы ушул үлгү катары, жарыя катары, маалымат катары таштап кетүү дагы бул негизги максаттардын бири да. Анан көчмөн деген өзү негизги сөз, бул көчмөн цивилизациясы деген биз эми көчмөн бул биздин бай тарыхты айгинелеген бир чоң образ да. Анан жыл сайын ушул биздин улуу муундагы биздин аксакалдарыбыз, энелерибиз баягы барып катышат дагы, анан жаштар деле барып катышсакпы деген да ушундай. Деги эле бул айтарын ушул делегациянын курамында кандай делегациянын курамы? Рахмат бул суроону бергениңизге. Мен эгерде бербесеңиз да мен өзүм айтып кетейин деп атканмын. Себеби дегенде быйылкы Ош шаарынын делегациясынын негизи эле Ош шаарынын этно маданий программага катышуучулардын дээрлик 85-90% жаштар түзөт. Ошол эле бизде буга чейин уксаңыздар керек, Ош шаар мэриясында, мэриянын тарыхында негизи биринчи жолу жаштар театры ачылды. Бүгүнкү күндө мэриянын алдында маданият жана жаштар башкармалыгы түптөлгөн. Мына ошол башкармалыкта 200дөн ашуун кызматкер эмгектенсе, ошол 200дөн ашуун кызматкердин ичинен 80% жаштар түзөт. Ал эми кырчынга бара турган катышуучулар негизинен ушул кызматкерлердин эсебинен түзүлгөн тизме. Мен мындай айтып кетким келет. Мына ушул кызматкерлер кайсыл чыгармачыл топтордон барат. Бүгүнкү күндө мэриянын алдында эл аспаптар оркестри бар, этно Ош фольклордук оркестр бар, акак комузчулар тобу бар, аруке бийчилер тобу бар, ошондой эле жаштар театры бар, мурас эстрадалык тобу бар. Мына ушул белгилеген топтордон чыгармачыл жамааттардын бардыгында мен айткандай дагы баса белгилегенге 80-90% жаштар эмгектенет. Ушул сиздин жообуңузга дагы улай бир суроо да. Эми биз баягы бай тарыхты камтыган цивилизациялык дүйнөгө жар салып келгенибизге бир топ жыл болуп калды. Ушул чоң иш-чара, бул жанагы Ысык көл эл аралык форуму сыяктуу андан дагы чоң турган деңгээли статус боюнча жогорку орунда турган иш-чаранын бири. Анан биз эми өнүктүк, өстүк да, мисалы илимий технологиялык жактан дагы Кудайга шүгүр, эч ким да ат салышып озуп кетпесек дагы, бирок орточо деңгээлде жашап келатабыз да. Ошол биздин азыркы цивилизацияга чейинки өнөрлөрдө тартууланабы? Ал үчүн кандай даярдыктар болду? Мисалы үчүн ал жерде бир эле гана баягы ат минүү же боз ит тигүү менен гана чектелбей дагы бир жаңылыктар барбы деген да, мындай заманбап. Спорттук оюндарда бул өзүнчө болуп билесиз. Көчмөндөр оюндары негизи спорттук, этно спорттук оюндар менен коштолушун. Ош шаары бүгүнкү күндө мен жана айткандай этно маданий программага
тартылган. Ал эми спорттук оюндар боюнча спорт агенттиги тарабынан. Бирок сиз туура белгилеп кеттиңиз. Бул иш-чара биздин Кыргызстандын эл аралык имиджин, эл аралык деңгээлдеги бир аброюн, кадыр баркын көтөрө турган иш-чара деп эсептеймин. Быйылкы өзгөчөлүгү, биз аны бардык жерде айтып атабыз. Быйылкы өзгөчөлүгү баягы ШОС иш-чарасы же болбосо бизге Кыргызстанга ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алдында 21 мамлекет деп атабыз. Ушул мамлекеттердин өкүлдөрүнүн же болбосо мамлекет башчыларынын катышуусу. Бул дагы бизге биздин имиджибизге, биздин Кыргызстандын дүйнөлүк деңгээлде таанылуусуна чоң мүмкүнчүлүк, чоң шарт бермекчи. Ушул бул жерден дагы бир ыңгайсыздоолор пайда болуп калат. Мисалы, ошол делегациянан кетип баратат эми бир топ курамда турган делегациянын чыгымдары өзүңүздөрдүн мойнуңуздарда. Туура айтасыз. Бардыгы барып келүүсү, жатаканасы, жол киреси жана башка дегенде. Даярдык иштери боюнча бюджеттен 10 миллион тегерегинде акча каралды дедиңиз. Эми быйыл Кудай буйрса ушул көчмөндөр оюну, мисалы үчүн эми ал жерде бүтүп токтоп калбастан, эми аны ушунча цивилизацияны, ушунча баягы кадыр баркты көргөндөн кийин Ош шаарына дагы бир коноктоп кетели деген дагы бир курам пайда болуп калышы мүмкүн да. Ага даярдыктар барбы? Мен саякаттап дегендей. Мен жана эле ушул даярдыктарды көрүүнүн алкагында тапшырма бердим да. Бүгүн эми тамаша иретинде албетте. Мен айтып келип атамын, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары албетте Ысык Көл облусунда болуп атат. Бирок ошого карабастан Кыргызстанга келген ар бир турист жок эле дегенде, бери эле дегенде Ошко бир жолу келип кетүү шартын же болбосо мүмкүнчүлүгүн жаратышыбыз керек депчи. Биз ошол жерде кырчында өзүбүздүн меймандостугубузду, өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү, өзүбүздүн баягы конокторду сыйлоодо болобу, же болбосо маданиятыбызды көрсөтүү аркылуу болобу, даңазалоо аркылуу болобу, айтор келген туристти Ошко бир жол келип кетмейинче кетирбөөгө аракет жасашыбыз керек жана ошол милдеттин үстүндө иштешибиз керек. Туура айтасыз. Анан көрүүчүлөрдөн дагы каралыптыр, суроолор бизге түшкөн, бирок бул боюнча сиз жооп берип койдуңуз. Себеп дегенде Ош шаарына чыгармачыл топтордун катышуусу каралганбы деген боюнча сиз жооп бердиңиз. Мен сизге ушул жерден бир нерсени айтып кетким келет. Бизде мен эмне үчүн Ош шаар мэриясына маданият жана жаштар башкармалыгында 200дөн ашык чыгармачыл топтор иштейт деп атам да. Бизде сырттан чыгармачыл топторду тартуу, сырттан бир өнөрпоздорду тартуу, кол өнөрчүлөрдү тартуу деген принцип жок. Биз бүгүнкү күндө Ош шаарында иштеген, жашаган чыгармачыл топтордун өзүнөн гана баягы программаны көрсөтүүгө умтулганбыз. Биз ошого жетишебиз. Абдан туура болуптур. Себеп дегенде мына Ош шаарында өзүнүн мээнети менен дүйнөгө таанылган, өнөр өркүндөгөн таланттарды алып барып көрсөтсөңүз, аларга чоң мотивация болот да. Туура айтасыз. Анан көпчүлүк кызыгып атышат. Эми биз жана жогоруда айтып өттүңүз, бул улуттук максаты бул спорт жаатын көбүрөөк алкактап калат депчи. Мисалы, ошондо биздин кайсы спорт тарабынан спортчуларыбыз кетип атат да, спорттун түрү боюнча өзгөчө? Биздин ушул чакырганда ордо боюнча кетип бараттыр, ордо боюнча кетип баратат. Кыргызстанда ордо боюнча бар. Ордонун биринчи этабы бизде Ошто өткөрүлдү негизи. Биз Ошто уюштуруп бердик. Анан биздин сиз айткандай ошо ордо оюнуна катышуучулар бар. Башка спорт боюнча эми башка аймактар мисалы даярдык көрүп аткан чыгаар, туурабы? Бул ич-ара эмес, сөзсүз атаандаштык болот. Эми аймактарда өзүнүн тарыхын болушунча көрсөтөт. Көчмөндөр оюнунун ушул туризмге кошкон салымын айтып берсеңиз, мисалы сизге сиздин көз карашыңызда ушул шаар мэринин орун басары катары, өзгөчө социалдык маселелер боюнча ушул алып бурушуп жүргөн адам катары, анан жеке жаран катары сиздин көз карашыңызда бул туризмге чоң кандай салым кошушу мүмкүн? Туура айтасыз. Негизи региондор аралык атаандашуу бар. Себеби дегенде бүгүнкү күндө 7 область жана 2 шаар. Мындан сырткары дагы 4-5 коомдук уюмдар катыша тургандыгы белгилүү болуп атат. Ошол жерде этно шаарчада региондордун, то есть областтардын жана 2 шаардын боз үйлөрү же болбосо шаарчалары пайда болот.
иш чаралардын баардыгы ошол шаарчалардын ичинде өткөрүлөт. Дагы бир өзгөчөлүктү айтып кетким келет. Мурда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында баягы конкурстарды өткөрүү жана аны баалоо этабында аябай мындай кыйчалыш мезгилдер көп болчу. Себеби дегенде бир эле конкурстук комиссия бир нече конкурсту карачу да, а быйыл аябай жакшы болуп атат. 3 адамдан турган комиссия ыкчам бир эле убакта, мисалы үчүн 4 конкурстук сынакты 3 адамдан турган комиссия 4 бөлөк комиссия карап чыгат. Бул албетте баягы убакытты дагы аз талап кылат, үнөмдөйт. Ошол эле учурда бизге баягы даярданууга жана аткарууга, аны бир процессти жөнгө салууга баягы ыңгайлуулукту жаратат да. Ал эми атаандаштык маселесинде болсо, мен ойлойм, Ош шаарында аябай чоң баягындай мүмкүнчүлүк же болбосо фишка бар деп айта алам. Себеби дегенде Ош шаар бул Кыргызстанда деги эле Орто Азияда, дүйнө жүзүндө бир 3000 жылдан ашык тарыхы бар, бай тарыхы бар шаар болуп эсептелинет. Ошол бай тарыхы бар шаардын маданий мурастарын көрсөтүү биздин милдетибиз. Болгондо да жогорку деңгээлде көрсөтүү милдетибиз. Мына ошол милдетти мен бүгүнкү күндө бардыгына айтып келатамын. Силер жөнөкөй эле бир региондон кетип аткан жоксуңар. Силер бай тарыхы бар Оштон кетип атасыңар. Демек, Ошту даңазалай билгенге, даңазалап көрсөткөнгө, кимибиз кайсыл кызматта болбойлу, кайсыл бир иш чараны жөндөбөйлү, аткарбайлы, ошолго жетишели, ошол мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлы деп айтып атамын. Ал эми бизнес, то есть туризм тармагына келе турган болсок, биз үчүн бул, мен дагы бир жолу айтам, чоң мүмкүнчүлүк. Чоң мүмкүнчүлүк. Себеби дегенде биз ошол жерде шаардын маданий мурастарын, же болбосо баягы Ош шаарындагы дагы бир өзгөчөлүк бул көп түрдүүлүк, же болбосо көп улуттуулук. Мына ушул өзгөчөлүктөрүбүздү көрсөтүү аркылуу жакынкы эле Орто Азиядагы туристтерди тартууга мүмкүнчүлүк алабыз. Мунун артында биз маданий дипломатияны өнүктүрүүгө, же болбосо жергиликтүү бизнести өстүрүүгө шарт түзө алабыз дейт элем. Негизи мен ойлоп атам, Кыргызстанга келген турист Ысык көлгө келсин, балким Бишкекке келсин. Бишкек, Ысык көл, Өзгөн, Ош, балким Алай. Мына ушул маршрутта келип кетсе, анда биз ушул көчмөндөр оюндарынын бир алкагында бир чоң жеңишке, чоң утушка жетишкен болот элек. Анткени туризм тармагында дагы абдан чоң пайдалар калышы мүмкүн. Мисалы ошол туристтер деле ал жакта мисалы үчүн чоң баягы жөнөкөй делегация келбейт да, мисалы үчүн ал жактан да ошол сиз айтканда инвесторлор жетишип келиши мүмкүн, туурабы? Андан кийин дагы максаттар ишке ашышы мүмкүн деген ойду айтып атасыз да, туурабы? Туура айтасыз. Масуд эже, ушул бизге жарым саат убактыңызды бөлүп, атайын жакшы маалыматтарды, пайдалуу маалыматтарды бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми 31 августтан 6 ушул бир жума аралык бою жүрүп аткан биздин улуу иш чарабыз сиздекте болот. Мисалы көчмөндөр оюнубузду ушул сак саламатта өткөрүп алайлы деген тилекти сөзсүз түрдө билдиргибиз келет. Кудай буйруса, Ош өзүңүз айтканда байыркы шаар, 3000 жылдык тарыхы бар дегендей элдин назарында болсо керек деп ойлойбуз. Эми ошол жердеги сиздер көрсөткөн, сиздер ушунча күндөн бери даярдалган ушул аракеттериңиздерден жакшы майнап чыгып дегендей мактанып, даңктанып, ушул аман эсен игилик менен келишиңиздерге биз тилектешпиз да. Биз дагы бул боюнча дагы жакынкы күндөрү дагы темага ылайык сиздерди чакырып калышыбыз мүмкүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо Күн маек программасынын кезектеги чыгарылышын мына ушундай жагымдуу жаңылыктар менен жыйынтап атабыз. Кийинки эфирден жолукканга чейин аман болуңуздар.